Кудайдын чакырыгы 16 май. Түшкү тамактануу учурунда өзүмдүн досторумдун бири менен алдыда кайсы колледжге тапшырсам деп тандап жатканымды айткам. Мен ага колледждердин бардык жакшы жана жаман жактарын айтып, ар бир вариантты терең талдап бергем. Анан ал мага жөн гана кайсы колледжге баруу керектигин айтып, акылдуу кеңешин берет деп күткөм. Бирок ал мага карап, бул варианттардын кайсынысы сени күнөөгө алып барышы мүмкүн деп сурады. Мен таң калып, андай деле күнөөгө алып барат деп айта албайм. Бул жөн эле билим ала турган колледж да деп жооп бердим. Анан ал мындай деди: андай болсо, Кудай берген интуицияңа ишен. Жана ал кайда барсаң да сени менен болоруна ишен. Анан ал жалгыз туура вариант деген миф жөнүндө айтып берди. Мен көпкө чейин Кудайдын бир гана жолу бар деп ойлочумун. Аны табышым керек дечүмүн. Бирок бир гана окуу жай, бир гана жумуш, бир гана туура чечим бар деп эсептечүмүн. Ал тургай, дүйнөдө мага алдын ала дайындалган бир гана жубай бар деген ойда бар. Бирок бул иш жүзүндө андай эмес. Эгер адам туура эмес адамга үйлөнсө, анда баары бузулат. Сөзсүз бактысыз болосуң деген ой коркунучту жаратат. Анан ал мындай дейт: сен Кудайдын алдында никең кыйылып жатканда, аялыма ишенимдүүлүк убадасын бергенде, ошол бирөө, жалгыз бирөө болуп калат. Кызыгы, чечим деген латын сөзү төз маанисинде кесип салуу дегенди билдирет. Балким, чечим кабыл алуу ушунчалык оор сезилгенинин себеби ушундадыр. Бир нерсени тандаганда биз башка варианттарды кесип салабыз. Сиздерде кандай билбейм, бирок мен үчүн туура эмес нерсени тандап коем деген коркунуч чоң стресс жаратат. Бирок мен бир өтө маанилүү нерсени түшүндүм. Кудай биз ойлогонубуздан алда канча улуу. Колоссалдыктарга жазган Паулдун катында: сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын теңир урматына, ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла. Эмне кылсаңар да деген сөз жашообуздун баарын камтыйт. Жумуш, мамиле, сүйлөшүү, чечимдер, жоопкерчилик баары. Көбүнчө биз Кудайдын эркин издегенде жакшы менен жамандын ортосунда тандайбыз деп ойлойбуз. Андай болгондо баары оңой болмок. Бирок көп учурда биз бир нече жакшы варианттардын ортосунда тандоо жасайбыз. Алардын баары Кудайды даңктай ала турган варианттар. Анда кандай болуп калат? Эгер сиз сыйынып, кайсы бир вариант боюнча так ички жооп сезбесеңиз, каалаганыңызды тандасаңыз болот деп ойлойм. Бирок Паулдун сөзүн унутпаңыз. Эмне кылсаңар да Ыйса Машаяктын урматына кылгыла. Ыйсага даңк алып келүү жана ыраазычылык менен жашоо бул Кудайдын эрки. Паулдун сөздөрү ойлонууга түртөт. Кудайдын эрки бул бир эле туура чечим эмес. Бул биздин бардык чечимдерибизди анын даңкы үчүн жасоо. Дал ушул нерсе бизди Кудайдын эркинин ичинде сактап турат.